Экс-депутат Шайлообек Атазов Муай-тай боюнча дүйнө чемпиону болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов Таиландда өтүп жаткан Муай-тай боюнча эл аралык турнирде каршылашын нокаутка кетирип чемпиондук курду тагынды. Ал бүгүн 29 августта таиланддык мушкер Чангван Паномтет менен кезгелди. Экөөнүн кармашы турнирдин башкы беттеши болуп, Атазов IBF Муай-тай версиясы боюнча мыкты алды. Шайлообек Атазов кикбокс менен бала кезинен тартама чыгып келген. 2021-жылы жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болуп шайланган. 2024-жылдын апрелинде жогорку соттун чечими менен мандатынан ажыратылган. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. 28 август. Будта шлепка. Өтмөк ашуусу 28 август. Бутта тапичке сыртта кыш таластын өтмөгүнө кар жады. Видеонун автору ашууга кар жаганын суук экенин айтып, бутунда тапичке кийип жүргөнүн көрсөткөн. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Ошто 15 жаштагы өспүрүмдү сойкулукка мажбурлашкан 4 кыз камакка алынды. Ички иштер министрлиги Ош шаарындагы 15 жашар кыз боюнча толук маалымат берди. 15 август күнү топ кыздар Ош шаарынын тургуну 15 жаштагы кызды Кара Суу районундагы каналга алып барып, уруп, чачын жана кашын кырып, күч колдонуу менен белгисиз жерде кармап отурушканы маалым болгон. Аталган факты боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгы текшерүү иштерин баштаган. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын түштүк аймагы боюнча кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгында окуянын жагдайлары аныкталган. Тактап айтканда 15 жаштагы кызга топ кыздар жана балдар өмүргө же ден соолукка коркунучтуу зомбулук жасап, шантаж кылуу менен сойкулук кылууга мажбурлашкан. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 159-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө 2003-жылы туулган жана 2001-жылы, ошондой эле 2004, 2006-жылы туулган жарандар кармалып, убактылуу кармоо жайга киргизилди. Тергөө уланып жатат. Калган тиешеси бар адамдар менен тергөө амалдары уланууда деп айтылат расмий маалыматта. Маалымат Булак, Баракелде. Бишкекте мекендештерин опузалаган Бангладештин жарандары кармалды. Мекендештеринен ири суммадагы акча талап кылган чет элдик жарандар кармалды деп билдирди УКМК. Бишкек шаарында жумушка орноштуруу жана тиешелүү уруксат кагаздарын жасап берүү шылтоосу менен мекендештеринин паспорттарын ээлеп алып, $4000 акча талап кылган чет элдик жарандар кармалды. Алар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды деп айтат маалыматта. Маалымат Булак, Баракелде. Өзбекстан Парижде алтын медаль уткан 2 спортчусу боюнча күтүүсүз чечим кабыл алды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ушул убакка чейин Өзбекстандын улуттук гвардиясында капитан чини менен кызмат өтүп келген бокс боюнча 2 жолку олимпиада чемпиондору Бахадыр Жалалов менен Хасанбай Дусматовго мөөнөтүнөн мурда подполковник чини каралды. Бул тууралуу өзбекстандык басылмалар жазышты. Мындай өсүш өзгөчө учур экенин белгилей кетүү керек. Аскердик чин берүүдө капитандан кийин майор, андан кийин анан подполковник турат. Маалым болгондой, бул чечим спортчулардын дүйнөлүк спорт аренасында гана эмес, өлкөдөгү коопсуздукту жана укук тартибин камсыз кылууга кошкон зор салым үчүн кабыл алынган. 31 жаштагы Хасанбай Дусматов Париждеги олимпиадада бокс боюнча 51 кг салмакта алтын байга уткан. Ал эми 30 жаштагы Бахадыр Жалалов ушул эле олимпиадада 92 кг жогорулар арасында алтын уткан. Маалымат Булак, Супер KG. Германияда адамдарга кол салуу. Кыргызстандык бала кармалып кайра коюу берилген. Германиянын Залинген шаарында адамдарга кол салынган окуяга байланыштуу кармалган 15 жаштагы бала кыргызстандык экени аныкталды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, өспүрүмдүн кыргызстандык экенин Германиянын башкы прокуратурасы тактаган.
Ал 24 августта күбө катар кармалып, 25 августта коюу берилген. Учурда эркиндикте. Кыргызстандын элчилигинде баланын өзүнүн жана туугандарынын укугун коргоо жөнүндө өтүнмө түшкөн эмес деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 23 августта Залынген шаарында белгисиз адам фестивалдын катышуучуларына бычак менен кол салган. Натыйжада 3 адам каза болуп, 8 жаракат алган. Шектүү качып кетүүгө үлгүргөн, бирок кийин полиция кызматкерлерине багынып берген. Теги сириялык немис басылмалары 15 жаштагы кыргызстандык өспүрүм пландалган кол салуу тууралуу билсе да, бул тууралуу эч кимге айткан эмес деп шектелип жаткандыгын жазган. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Легендаралуу Айсулуу Тыныбекованын 2009 жылда күрөшүнүн видеосу тарады. Спортчу Айсулуу Тыныбекованын 2009 жылкы мелдеш учурундагы видеосу жарыяланды. Мындай видеону спорт журналисти Тахир Гафуров Instagram баракчасына жүктөп пост жазган. Видеодон 16 жаштагы Айсулуунун күрөшүп жатканын көрүүгө болот. Айсулуу Тыныбекова дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, дүйнө чемпиондугунун жеңүүчүсү, Азиянын 6 жолку чемпиону, Азия оюндарынын жеңүүчүсү, Олимпиада оюндарынын күмүш жана коло байге ээси. Баары ушинтип баштаган. Биринчи беттештер Кыргыз Республикасынын чемпиондугу 2009 жыл деп жазган ал. Белгилей кетсек, Айсулуу Тыныбекова ушул жылы Париж шаарында өткөн жайкы Олимпиада оюндарында коло байгени багындырган. Ал ошондой эле Токиодогу Олимпиада оюндарынын күмүш байгесине ээ болгон. Маалымат Булак, Супер KG. Дүйнөгө белгилүү футболчунун мечиттин ичин жыйнап жаткан видеосу тарады. Германия улуттук курамасынын мурдак футболчусу теги туркиялык Месут Озил Стамбулдагы Шемси Ахмед Паша мечитин тазалады. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Күбөлөрдүн айтымында Озил мечитке намаз окуу үчүн кирип, намаздан кийин мечиттегилер уюштурган ишке кошулган. Месут Озил Германияда түрк үй бүлөсүндө төрөлгөн. Ал Арсенал жана Реал Мадрид сыяктуу атактуу клубтарда ойногон. 2014 жылы Германиянын курамында дүйнө чемпиону болгон. Маалымат Булак, Супер KG. Кыргыз футболу жаңы машыктыруучулар менен толукталды. Кыргыз футболдук биримдигинин кеңсесинде ДИФ сертификаты үчүн машыктыруучулар курсун ийгиликтүү аяктагандарга сертификаттар тапшырылды. Бул тууралуу бүгүн 29 августта Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. Ага ылайык окутуу 10 июндан 28 августка чейин өттү. Ага жалпы 23 машыктыруучуга катышып, 19 машыктыруучу сертификатка ээ болду. Курстун жүрүшүндө машыктыруучулар теориялык жана практикалык билимдерден сырткары балдарды коргоо жана биринчи жардам боюнча лекцияларга катышышты. Окутууну Австриядан келген башка адистер Алекс Бауэр жана Искендер Ишчакар өткөрдү деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, сертификаттын ээлери эми 12 жашка чейинки оюнчулардан түзүлгөн командалардын машыктыруучусу боло алат. Маалымат Булак, Супер KG. Россияда мигранттарга көзөмөлдүү күчөттү. 8 августта мигранттарды өлкөдөн чыгаруу тартибине жаңы укуктук режим киргизүү боюнча мыйзамга кол коюлган. Ал Россияда жүрүүгө мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктерге карата колдонулат. Тышкы иштер министрлиги Россиядагы кыргызстандыктарды өзүнүн укуктук абалын жөнгө салуу үчүн убагында компетенттүү органдарга кайрылууга чакырат. Чектөөчү чаралар 2025 жылдын 5 февралында күчүнө кирет. Бирок ага чейин Россиянын аймагында мыйзамдуу негизи жок эле жүргөн жана өлкөдөн такыр чыкпаган чет элдиктер көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилет. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Мэрия дзюдочу Эрлан Шеровго туңгуштан 2 бөлмөлүү батир берет. Мэриянын тиешелүү долбоору бүгүн Бишкек шаардык кеңешинде жактырылды. Депутаттар мэриянын Азия оюндарынын чемпионуна муниципалдык турак жайды акысыз берүү жөнүндө сунушун талкуусуз колдошкон. Шеровго батир Туңгуч Кичи районунан менчиктештирүү жолу менен ыйгарылат. Эрлан Шеров 2023 жылы Азия оюндарынын чемпиону. 2018 жылы Эл аралык дзюдо федерациясынын версиясы боюнча дүйнөдөгү эң күчтүү дзюдочулардын рейтингинде 1-орунду ээлеген. Мындай көрсөткүч Кыргызстандын тарыхында 1 жолу болгон. Ал Париж олимпиадасында лицензия алып катышып келди. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Дордой базарында 1,5 мың тоннадан ашык дары чөп аталган эндиктен тамыры табылды. Аны Бишкекке кагаз коробкаларга салып алып келишкен. Жаратылыш министрлиги өсүмдүктөрдү мыйзамсыз ташып чыгууга жана жок кылууга бөгөт коюу боюнча иштер күчөтүлгөнүн эскертти. Баса министрлер кабинетинин өсүмдүктөр дүйнөсүнүн айрым түрлөрүн пайдаланууга убактылуу тыюу мораторий салуу жөнүндө токтому кабыл алынган. Ага ылайык элдик медицинада дарылыгы бар деп эсептелген 5 чөптү чогултууга болбойт. Анын арасында эндиктен тамыры дагы бар. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. We'll be right back.